Сол сәтте жамандарымыз да келмейді. И так жамандайчы. Біз ортодо мындай көпірі болып, бұл тараптындағы, ал тараптындағы самыйлар иш бүтсе болды деп аракет кылып атабыз. А бирок бияктагындай акырын көңүл коштук мамиле жаман отношенияны создавай деп атат да, эл менен бийликтин ортосундачы. А буга чечип койсо боло турган нерсе, мен муну айта албайм, бул невозможно нерсе депчи. 3 күндүн ичинде билбейм кандай результат көрсөтөбүз. Биз максимум элди үгүттөп атабыз, кыйынчылыкка карабай. Эртеден кечке чейин турган адамдар бар. Алар именно партиянын өкүлдөрү кетпей турат. А башка адамдар кетип калат жарымы. Бардыгы өтүш керек деп негизи келгендечи. 2 точканы азыр идеальный кылып отуруп алабыз. Шайлы өтүп атат деп. Москвада канча мигрант бар өзү. Өтүш керек, алар бардыгы азыр мурдагыдай эмес. Азыр элдер могу пандемиядан кийин ойгонгон. Алар киши укугун колдонуп ушул нерсени кылыш керек. Эсли Кыргызстандын өнүгүүсүнө силер да кызыктар боло турган болсоңор, мигранттарды мынтип адам катары кабыл албай эмес, именно ушулар көтөрүш керек. Булар эсли силер ушуга шарт түзүп бере турган болсоңор, өзүңөрдүн дагы авторитетиңер өсөт. Бул эл дагы ойгонуп, сознательный эл любой мамлекетке керек да негизичи. Коркпош керек да, элди ушунтук немесин көтөрүш керек. Булар өтө кызыктар негизи. А эл бизге жазып атат интернеттен нааразычылыкты. Biz orta жолдо кыйналып кеттик, алардын шартын түзүп бере албай. Если биздин колубуздан келсе, биз ошентип биз мындай мамлекеттик ишкер болбой туруп эле коомдук ишкер катары жасап салмакпыз ошол нерсени. Бул жактан зависть эткен нерсени гана создавать этип берсе болмок да шартты. Бул колдон келе турган нерсе, мен бул кошулбайм эгер андай мындай деген причиналаргачы. Ошол. Рахмат.